Кореяда 70-ке чыккан абышка 8 жаштагы кызды ыдык кылганга аракет кылып, Viagra ичип жана машинасынан ар түркүн жагымсыз нерселерди, мелисаларды табышты. Дагы жакшы, бул нерсе өз убагында байкалып, өз убагында кармалды. Мен мындан мурун Корея элдери кичинекей балдарына бирөөгө жардам бербей, коопсуз бол деп үйрөтөт десем, көптөрүңөр жаман көргөнсүңөр. Эмнеге дегенде, эмне үчүн мындай эгоист кылып багып атат, эмне үчүн бала деген бирөөгө жардам бербеш керек, ал бала бирден болсо ким жардам берет депчи. Мен бул кичинекей балага гана таандык сөздү айтканмын. Ал эми чоңоюп калган балдары корейлердин өздөрү чечишет. Корейлер чоңоюп калган балдарына чек арасын мындай бузуп, мындай кыл, тиндей кыл деп деле көп үйрөтө беришпейт. Эми мен муну менен эмнени айткым келип атат? Коопсуз өлкөдө дагы ушундай нерсе болуп аткандан кийин анча мынча өлкөдө көп нерсе болуп кетиши мүмкүн. Кичинекей балдар чоң кишинин жакшысын жана жаманын байкашпайт. Бир таттуу алып берип койсо эле мындай алданып калышы да мүмкүн, же болбосо жолду көргөзүп кой десе алданып калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн кичинекей баласына коопсуздукту үйрөтүү зарыл деп ойлоймун. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Алдын ала өзүңүздүн балдарыңыздарды коопсуз алганыңарды туура көрөм жана сиз мени колдойсузбу, колдобойсузбу? Астына комментарий калтыра кетиңиздер.